Эми биз YouTube каналга компьютерный версияда телефон аркылуу кантип киребиз? Ошону көргөзүп берем. Ал үчүн Google Chrome'га киребиз. Жаңы баракча, новая вкладка ачабыз. Бул жерге YouTube ПК деп жазасыздар. Андан кийин мынакей вход в YouTube дегенге кирсеңиздер, телефон аркылуу эле YouTube каналдын компьютерный версиясына кирдик. Мынакей жана создать эткен аккаунтубуз ачылды. Эми ошол оң жак жогорку жакта биздин логотип турат. Профилибиз. Так, ошого бассак, мой канал деп жазылып чыгат. Мой каналды басабыз. Мына биздин каналдын көрүнүшү компьютерный версияда. Эми бул жерде настроить вид канала деп турат. Ушуну басабыз. Добро пожаловать в творческую студию YouTube деп чыкты. Далее биринчи кирсеңиздер, ошентип кайсыдан кийин кайсыга киргенди өздөрү дагы көргөзүп берет. Так, мынакей. Эми бул жерден главная страница, брендинг, основные сведения деп чыкты. Биз ушул жерден брендинг деген бөлүмүнө киребиз. Бул жерден биз өзүбүздүн логотипти, профилибиздеги сүрөттү жасайбыз, андан кийин баннер жасайбыз YouTube каналыбызга. Андан кийин логотип каналга жазсак болот. Эми бул жерде профиль жасаш үчүн атайын приложениядан даярдап алсаңыздар да болот. Же болбосо өзүңүздөрдө болгон сүрөттү загрузить этип койсок болот. Мен азыр сиздерге пример үчүн бир сүрөттү коюп көргөзөм. Мынакей, готово дейбиз. Коюлду, байкадыңыздар. Эми баннер, буну дагы загрузить этебиз. Сиздер атайын өзүңүздөр үчүн даярдаган сүрөттөр болсо загрузить этсеңиздер болот. Баннерин кандай кылабыз? Кайсы сүрөттү коюп койсом? Баннерине да ушуну коюп көрө берейин. Мындай болуп чыгат. Телевизорду көрүнүш үчүн биздин сүрөтүбүз болот экен. Эми болсом бул на всех устройствах. Бул жерге телефон жана компьютер үчүн болбой калат экен. Биз ал үчүн башка сүрөт тандайбыз. Кайрадан загрузитке кирип, биз атайын ошол размерде кылып, приложение аркылуу тандап алышыбыз керек. Готованы басабыз. Биздин баннер даяр. Логотип канала. Логотипиңиз кайсыл жерде турсун дейт. В конце видео, в заданный момент жана на протяжении всего видео дейт. Сиз өзүңүзгө жаккандай кайсыл жака койсоңуз, сиздин эгерде видеоңуз чыкканда сиздин логотипиңиз сөзсүз түрдө бир бурчунда же болбосо задний планда же болбосо ошол
видеоңуз бүткүчө чейин логотип ошол жерде турат экен. Мен в конце видеону тандадым. Эми опубликовать дегенди басабыз. Биздин канал даяр. Эми кайра өзүбүздүн каналды көрсөк болот. Мой каналга кирип, мынакей каналыбыздын кандай болуп өзгөргөнүн көрсөңүздөр болот.